Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин лекциябыздын темасы тарых сабагын окутууда көрсөтмө куралдарды пайдалануу. Бүгүнкү лекциянын максаты окутуу процессинде сабактын эффективдүүлүгүн арттыруу жана тарых сабагында көрсөтмөлүүлүк усулун колдонуунун артыкчылыгын, натыйжалуулугун ачып көрсөтүү. Бүгүнкү лекциянын пландары. Каралуучу маселелер. Биринчи, окутуу процессиндеги көрсөтмөлүүлүк усулу. Экинчи, тарых сабагын окутууда көрсөтмө куралдарды колдонуунун жолдору. Улуу педагог Константин Дмитриевич Ушинский көз менен көргөн нерсе көңүлдө көпкө чейин сакталат дегендей, окуучулардын көргөнүн эске сактоого жана элестетүүгө көнүктүрүү жана адат алдыруу, аны өнөкөткө айландыруу абдан зарыл нерсе экенин далилдеген. Тарых сабагын окутууда мүмкүн болушунча балдардын сабакка болгон кызыгууларын өстүрүүдө, окуучулардын билим жана тарбия берүүдө көрсөтмө куралдарды колдонуп сабак өтүүнүн ролу чоң. Көрсөтмөлүүлүк окуучулардын активдүүлүгүн күчөтүп, логикалык ойлоосун, байкоосун арттырат, сабактын түшүнүктүүлүгүн жогорулатат, сөз байлыгын арттырып, речин өстүрөт. Көрүнүктүү педагог Ян Амос Каменский көрсөтмөлүүлүктү алтын эреже деп бекеринен атаган эмес. Көрсөтмө курал окуучунун көрүп кабыл алуусун, угуусун өнүктүрөт. Көрсөтмөлүү сүрөттөр тарыхты окутууда окуучулар сөздөрдү механикалык жаттоо деңгээлинде гана өздөштүрө алышат. Психологдор адам көргөндөрүнүн 50% эсинде каларын далилдеген. Ал эми угулган маалыматтардын 20% гана эсте калат. Көрсөтмө куралдар окутуу ыкмаларын натыйжалуу кылат жана артыкчылыкка ээ. Убакытты үнөмдөп, окуучулардын сапатын жогорулатат. Окуучуларга эстетикалык жана илимий билим берүүнүн каражаты катары кызмат кылат. Көрсөтмөлүүлүк менен өткөн мезгилдеги буюм тайымдар, эстеликтер, тарыхый окуялар, жерлер, элдердин жашоо турмушун жана башкаларды элестете алышат. Көрсөтмөлүүлүктөрдүн түрлөрү: тарыхый сүрөттөр, тарыхый карталар, портреттер, карикатуралар, аудио-видео фильмдер, схемалар, таблицалар жана экскурсия кирет. Карта, диаграмма, иллюстрациялар, видеофильмдер жана башка көрсөтмө куралдардын түрлөрүн колдонбосоң, анда тарых сабагын тийиштүү деңгээлде өтө албайсың. Өткөндү элестетпей туруп үйрөнүү жана түшүнүү мүмкүн эмес. Тарыхый инсандардын портреттерин окуучулар көрүү менен бирге алардын өмүр баянын, ошол доордогу алардын бүтүндөй ишмердүүлүгү менен тааныша алышат. Тарыхый сүрөттөр аркылуу окуучулардын оозеки жана жазуу речтерин өсөт, ойлоосу өнүгөт, байкоосу күчөйт, окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу артып, ой пикири, кыялдануусу өнүгөт. Сүрөттөр тарыхый окуянын тактыгын, ачыктыгын чагылдырат. Көрсөтмө куралдарга дагы карталар, схемалар, таблицалар кирет. Схемалар жана таблицалар аркылуу окуучуларга маалыматтардын ортосундагы байланышты жана көз карандылыкты жакшы түшүнүүгө жана дагы түшүнүктөрдү өздөштүрүүгө жардам берет. Схемалар канчалык ачык так берилсе, андагы материалдардын ошончолук бекем өздөштүрүүгө болот. Тарыхый карта бул
көрсөтмө куралдардын эң негизгиси болуп саналат. Мында тарыхый картада окуялардын болгондугун, жайгашуу ордун, чегин, байланышын көрсөтөт. Мунсуз биз эч кандай мамлекеттердин ортосундагы болгон окуяларды далилдеп көрсөтө албайбыз. Окутууда техникалык каражаттарды пайдалануу. Азыркы заманбап окутууда мультимедиалык технологиясыз окутуу мүмкүн эмес. Сабакта видео фрагменттерди презентацияларда колдонуу менен жогорку деңгээлде өтө алабыз. Окутууда техникалык каражаттарды кеңири колдонуу окутуунун көрсөтмөлүүлүгүн күчөтөт. Өздөштүрүү кыйын болгон материалды жеткиликтүү кылат. Окутуу темпин тездетет. Каралып жаткан материал тууралуу так маалымат берет. Окутуунун активдүү методун колдонууга шарт түзөт. Презентациянын дагы бир жакшы жагы окуучулардын көз алдында керектүү маалыматтын туруктуу болушу, ошондой эле зарыл болгон учурда сабактын каалаган этабында кайрадан көрсөтүү. Окуучулардын жаштык жана психологиялык өзгөчөлүгүнө жараша, алар айлана чөйрөдөгү, коомдогу, табигаттагы, жаратылыштагы болгон өзгөрүүлөрдү, окуяларды, жаңылыктарды видеоролик аркылуу жакшы кабыл алышат. Ошондуктан тарыхты окутууда кыймылдуу, үн чыгаруучу техникалык каражаттарды пайдалануу, мисалы, фильмдер аркылуу алардын эске тутуу жөндөмдүүлүгүн, кыялдануусу өнүгөт, жана дагы биз аларды эстетикалык жактан тарбия бере алабыз. Сабакта көрсөтмө куралдарга гана таянбастан, адаби китептерди окутууга, газета журналдардагы кызыктуу тарыхый материалдарды пайдаланууга жана аларды тарых менен айкалыштырууга үйрөтүү менен окуучулардын акыл сезиминин өркүндөшүнө шарт түзүп беришибиз керек. Улуу педагог Константин Дмитриевич Ушинский көрсөтмө куралдарды колдонуунун баа жеткис ролу жөнүндө мындай деген: баланын жаратылышы көрсөтмөлүүлүктү талап кылат. Биз балага жөнөкөй эле ойду түшүндүрсөк, ал эми сиз айткандарыңызды жакшы түшүнбөйт. Эгер сиз балага ошол эле айткандарыңызды же андан да татаалыраак нерсени сүрөттөр аркылуу түшүндүрсөңүз, анда ал жакшы түшүнөт. Мына ушундай кылып сабак окутуунун пайдалуу жагын далилдеген. Жыйынтыктай кетсек, илимий байкоолорго караганда, сабак окутууда көрсөтмөлүүлүк окуучулардын активдүүлүгүн күчөтүп, логикалык ойлоосун, байкоосун арттырат. Сабактын түшүнүктүүлүгүн жогорулатып, сөз байлыгын өстүрөт. Мындан тышкары сабакта техникалык каражатты колдонуу окуучулардын оозеги жана жазуу речин өстүрүүдө эффективдүү формалардын бири болуп саналат. Көрсөтмө куралдарды туура пайдалануу окуучулардын эс тутуусу, элестетүүсү менен ар түрдүү чыгармачыл мүнөздөгү көнүгүүлөрдү жүргүзүүгө да жол ачат.